Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей бүгүн биз сиздерге ажылык сапары туурасында маек уюштурууну чечтик. Кудайым буюрса, биздин студиябызга атайын ажылыкты уюштуруу штабынын төрагасы жана Азирети муфтинин орун басары Жолдошбек ажы Абдулдаев ажыкебизди чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиз. Алейкум ассалам. Жолдошбек ажы, мынакей ажылыкты уюштуруу боюнча абдан бир иш кызуу башталды десек болот. Мынакей жакында эле жарыялардын баары тең чыкты. Анан быйыл өлкөбүзгө канча квота бөлүндү жана ажылыкты уюштуруунун тартиби кандай, ушул боюнча бир биздин көрүүчүлөргө бир кенен бир маалымат берип берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз макталуу болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Кудай буюрса, мына 2024-жылдагы ажылыкты жыйынтыктап 2025 жылдагы ажылыкка даярдыктар башталып, ажылык иштерин баштап калдык. Эң эле биринчи ошо Азирети муфтинин токтомунун негизинде атайын республикалык штаб түзүлүп, штабка мекемелерден, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынан, саламаттык сактоо министрликтен, ички иштер министрликтен, ошондой эле президенттик аппараттан жана ошондой эле чек арадан жана коопсуздук комитетинен болуп жалпы алымдар кеңеши, муфтият, быт борбордук текшерүү комиссиясы болуп 25 адамдан турган комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө ишин баштап биринчи жыйын өткөрдүк. Биринчи жыйын өткөрүп, ошо ажылыкка тиешелүү анын ичинде графиктер да бекилди. Квота боюнча айта турган болсак, негизги буга чейин негизи ажылыкка квоталар Сауд Араб патшалыгына атайын делегация барып, ошол жерден келишимдерге кол коюп, мына квоталар берилчү. Ошо акыркы жылдары алар өздөрүнүн баягы тартип коюшуп, тартипте ошо миллион адамга 1000 квота деген өздөрүнүн баягы тартиптери бар. Ошонун негизинде бизге азыр 6000 квота ошо акыркы жылдары үзгүлтүксүз берип келатат. Быйыл да ошо 6000 квотаны через ошо тышкы иштер министрлиги аркылуу бизге жакында кат аркылуу жөнөтүп, 6000 квотаны биз ошо жарыя берип жатабыз. Андан тышкары ошо Убактылуу республикалык штаб, бул ажылыкты уюштуруу штабы болгондуктан буларда мекемелер аралык эмелер бар, комиссиялар. Бул жерде ачык мунун түзүлүүнүн максаты дагы ошо ажылыкты ачык, айкын, эч кандай бир мындай коррупциялык жолдорго жол берилбесин деген максатта түзүлүп, бүгүнкү күндө бардык нерсе ошол комиссиянын негизинде көптөгөн ушундай ийгиликтерге жетип атат десек да болот. Жарыяларды берип, бүгүнкү күндө ошо 7 октябрдан деп эң эле биринчи стартка ошо РСК банкына акча төлөм менен башталат. Талаптардын эң биринчи талабы. Бул талаптар $2000, анан кайтарымсыз 1200 сом деп койдук. $2000 деп койгондо мисалы элдердин арасында дагы мындай туура эмес түшүнүктөр болуп кетпесин. Себеби деген баягы эмнеге алдын ала мындай төлөтүп атат, эмнеге мынча $2000 төлөтүп атат деген сөздөр болуп кетпешин, баягы түшүндүрүп айтып кетейин. Себеби деген биз авиакомпанияга жарыя берип атабыз. Авиакомпания менен тандалгандан кийин келишим түзүлгөндө, келишимде алгачкы төлөмдөр төлөнүш керек. Ошондой эле дары-дармектерге, конкурс жарыяп алардан төлөмдөр төлөнүш керек. Андан кийин кийим-кече конкурс болот, анында төлөмдөр төлөнүш керек. Ошол менен биргеликте эле Саудияда дагы кээ бир төлөмдөр алдын ала төлөнсүн деген бул эки акыркы жылдардан бери талап кылынып, эрте төлөнүп келатат. Ошонун негизинде биз $2000 деп ошо биринчи алгач төлөмдү ушундай кылдык. Анан калькуляция качан чыгат десе, калькуляция ошо баардык конкурстардын баары бүтүп, авиакомпания, кийим, дары-дармек, ошондой эле Саудияга байланыштуу Мин, Арафат, Муздалифадагы төлөмдөр, автобустар, тамак аш, жатакананын баары такталгандан кийин анан жалпы калькуляция бекилип, анан калган төлөмдөр башталат. Андан кийинки талабыбыз ушу РСК банкка төлөгөн адам андан кийин документтерин топтоп алып, ошо эмне талап көрсөтүлгөн документтерин баарын топтоп алып, ошо 7-синен 10-сине чейин ошо 10 күндүк аралыкта баардык ошо талап кылынган документтердин баарын тапшырыш керек. Ал документтердин ичинде ошо тышкы паспорттун көчүрмөсү, ички паспорттун көчүрмөсү, 086 справкасы жана ошондой эле туугандар менен бараткан болсо, тууганчылыгын тастыктаган жубай менен барса, нике куәлик дегендердин баардыгын алып барып бериш керек. Ошону менен биргеликте медициналык 086 ошо эме справкасындагы талап буга чейин деле талап кылып келатабыз. Быйыл дагы ошол экини талап кылып атабыз.
Андан тышкары өзгөчөлүк ушу быйыл сауда падышалыгынын ошо саламат сактоо министрлигинин атайын бизге кат да келген жакын аралыкта. Бул боюнча сиздердин сайт, биздин сайт менен да жарыя бербедикпи? Ушул боюнча дагы жарандарга баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Себеби деген алар сауда падышалыгы ушул талаба, ушул орчунду оорулар менен ооругандар, өтө чоң оор менен ооругандар, алар келбесин деп талап коюп атат. Ошолордун эң эле биринчисинде ушу гемодиализ алган жарандар, ушу бейтаптар ушу быйыл катталбай эле койсо жакшы болот. Ошонун катарында жана жүрөгү ооруп, жүрөк оору менен ооругандар, ошолордун катарында жанагындай кычкылтек маскасын туруктуу же болбосо баягы улам улам колдонуп турган адамдарга дагы ушулар келбесин деп ушундай кат келген. Ошолордун катарында жана сироз оорусу менен боор оорусу менен ооругандарга дагы, ошонун катарында жанагы психикалык нерв оорусу менен ооругандарга, жана ошондой эле карлык курагы жетип акылын контролдой албай калган карлык курагындагыларга дагы, ошолордун катарындагы рак оорусу менен ооруган, жана ошондой эле жугуштуу оору менен ооругандар ушулар. Рак оорусу менен ооруп жанагы рак оорусун дагы бул жанагы кандай десек, химиотерапия алып аткан оорулар, ушулар ушуларга тыюу салабыз, ушуларды келтирбегиле деген, ушул ооруларды карагыла деген мааниде кат келип. Бул буга чейин дагы болгонбу, болгон эмеспи ушундай? Негизи биз буга чейин эле баягы ден соолугу боюнча 086 справкасын алып келатканбыз. Бүт бар тең баягы ден соолугу таза коден деген справка келаткан. Быйыл дагы ушу биз саламат сактоо министрлигинен ушу суранып кетет элек, ушу биздин ошо урга ошо кайсы мекеме берип аткан болсо, ошол мекеме ошо 086-ны берип атканда ошо адамдардын ден соолугуна ушу биз айтылган талаптарга көңүл буруп, ошо таза болсо таза деп ошо эмесин берсе, багы 086 справка жанагындай 086 справкасын сатып албай акыйкат текшерип акыйкат текшерилип ала турган болсо жакшы болот. Себеби деген азыр ажылык мезгили ушу жайдын саратан мезгилине келгендиктен бул учурда баягы адамдын баягы ден соолугуна коркунуч жаратып койбосун деп. Себеби деген ажылык сауда падышалыгы, ошонун ичинде эле ажылык министрлиги бул ажылардын коопсуздугу үчүн жана ажылардын ушу эмеси үчүн баардык чараларды көрүп атат да. Ошонун катарындагы ушу жанагы талаптар дагы ошол себептен коюлуп жатат. Себеби мына быйылкы жыл дагы ушундай күн ысык, катуу ысык болду. Кийинки жылы дагы кандай аба ырайы күтүп жатат, ошол себептен бул алдын алуу максатында ушул чаралар, талаптар коюлуп жатат. Жолдошбек ажы, мен бир толуктоо сурап кетейин, толуктоочу. Биздин жарандар ажылыкка барабыз деп РСК банкына барып өздөрүнүн төлөмдөрүн аткарышты. $2000, $1200 сомду. Бул квитанцияны кээ бир жарандарыбыз мен РСК банкка төлөдүм, болду электрондук жандуу тизмеге кирдим деп эле жүрүп атышпайбы? Анан муну төлөгөндөн кийинки кандай кылыш керек, эмнелерди аткарыш керек? Себеби дегенде буга чейин баягы жанагындай учурлар болуп калбадыбы? Мен РСК банкына төлөп койдум, ажылыкка барам дегенчи. Ошолорду болтурбоо үчүн ушундай нерселерди кантип алдын алсак болот? Биз талапты койгондо, талапка да эң акырын жазылган. Бул талапты РСК банкка акча төлөгөндөн кийин биздин ажылык база катталбаса, ал катталды эсептелбейт деп жарыяда жазылды. Ошонун катарында эле биз Кыргызстан боюнча ошон 7 областта, ошондой эле Ош шаары, Бишкек шаарында райондордо болуп, жалпы 32 пункттан турган каттоо пункттарын ачтык. Ошол жерлерге операторлор бүгүнкүдө дайындалды. Эми ошол эки ким РСК банкка акчасын төлөгөндөн кийин, эми РСК банкка акча төлөгөндө дагы жарандарыбызда суроо болуп калышы мүмкүн. Мен кайсыл жактан төлөйм депчи. Бул РСК банктен Кыргызстандын кайсыл аймагынан РСК банкка ошо бара турган адамдын аты менен төлөнгөн болсо, ошол эки квитанциянын негизинде өзүнө ыңгайлуу, өзүнө каалаган аймактан катталса болот. Мисалы, түндүктөн учам дегендер түндүктөн катталса болот, түштүктөн учам дегендер түштүктөн катталса болот. Ошондой эле өзү кайсы жерде жашаган болсо, ошо жашаган аймагына жакыныраак кайтып катталса, себеби деген бизде ажы баштылар тандап, ажы баштылар бөлүнгөндө, ажы баштылар ошо кайсыл аймакта канча адам болсо, ошонун санына жараша ажы баштылар бөлүнөт дагы. Ошол жерге ажылар учуп, Саудияга кеткенге чейин ошол жерде чогулуштар өтүп, ошол жерде
баягы эмдөөлөр жүргүзүлүп, ошол жерде сабактар өтүлүп, даярдыктын баары ушул өзүнүн аймактарында өткөрүлөт да. Ошол үчүн ар бир ажы РСК банкка акча төлөгөндөн кийин өзүнө тиешелүү жакын аймактардан каттоо кааланып, ошол жерден сабактарды өтүп, ошол жерден даярдыктар көрөт. Анан ал боюнча кайсыл маалыматты кайерден алабыз десе, биз өткөндө мына биздин өзүбүздүн сайтка койдук го. Талаптардын алдында эле ошо кайсыл аймакта, кайсыл райондо, кайсыл шаарда телефон номерларынан бери ушу муфтияттын сайтына таап, ошол жерден катталып, чалып байланышса болот. Негизи Эгер РСК банкына акча төлөп туруп эле болду, мен ушу менен барам десе, бул жаңылышат. Себеби деген акчаны төлөгөндөн кийин биздин ажылык база катталбаса, ал ажылыкка катталды деп эсептелбейт да. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей дагы бир жолу айтып коелу. Эгерде кимде ким ажылык сапарына барам дей турган болсо, муфтияттын расмий сайтында жана социалдык тармактагы баракчаларынан толук жооп алса болот экен. Болот. Анан дагы бир кыстырма суроо, мынакей ажылык штаб түзүлүп, баягы ажылыктын эми уюштуруу тартибин көзөмөлдөп аткарат эмеспи? Анан бул ажылыкты уюштуруу штабы ажылык бүткөнгө чейин иштейби? Анан алардын негизги функционалдык милдеттенмелери кандай? Бизде Азирети муфтинин токтому менен токтом бекени, токтом ичинде убактылуу республикалык штаб түзүлсүн деген. Анан ошол жерде штабтын жоопкерчиликтери жобону иштеп чыгуу, конкурстарды уюштуруу, жана ошондой эле ажылыкта жободо, мисалы жободо кандай тартиптер жазылган болсо, ошол тартиптин негизинде баардык ажылыктын баардыгы ошол тартиптин негизинде жүргүзүлөт. Эгер тартипке жок бир маселе чыгып калган болсо, же тартипке бир каршы бир маселе чыгып калган болсо, ошол эки маселени жеринде карап, ошо дароо чечүү ушул убактылуу республикалык штабтын милдети. Жана ошондой эле конкурстарды уюштуруу, конкурстарда кандай бир көйгөйлөр, кандайдыр бир Саудия тараптан бир жаңы талаптар же жаңы бир өзгөрүүлөр келген болсо, ошол маселени же бир төлөмдөрдө бир өзгөрүп отурган болсо, ошол маселенин баардыгын жеринде тактап, анализдеп, туура чечим кабыл алуу ушу убактылуу республикалык штабтын чечими негизинде болот. Себеби деген буга чейин мисалы кандай ажылыкта ийгиликтер болуп жаткан болсо, кандай ушундай болуп көрбөгөндөй баягы калькуляциянын арзан болуп аткандыгына, жана ошондой эле ушундай баягы ачык айкын болуп жаткандыгына ушу убактылуу республикалык штабтын дагы бирден бир көп салымы бар да. Ошол себептен мына бүгүнкү күндө азыр биздин былтыр өткөн жылы мисалы калькуляция $3750 АКШ болсо, ошол экиге баардыгын ошо штаб мүчөлөрү биргеликте ар бир төлөнүп жаткан акчаларды дыкаттык менен карап, ар бир конкурстарда ошо колдон келишинче ошо авиакомпанияга чейин, кийим, дары-дармекке чейин ушундай акчаларды баягы үнөмдүү болсун деп арзандыгын караган себептен ушундай ажыларыбызга жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлө десек болот. Мындан кийинки дагы ушундай болот деген Кудайга ниеттебиз да, иншалла. Жолдошбек ажы, дагы бир суроо. Мисалы жылга ажылыкты уюштурууда жанагындай ажылар аман-эсен жетип алгандан кийин Мекке шаарына ажылык амалдары башталгыча 24 саат иштеген автобустар коюлуп атпайбы? Анан быйыл дагы ошондой автобустар коюлуп иш алып барабы? Кудай буйрса, өткөн жылда айта турган болсок, Сауд Араб бачачылыгы ошо жанагы жатакана, тамак аш, автобустарды жана муассаса деп коет, жана бизди контролдоп тейлеген мекемелер менен тандоону ошо ар бир мамлекеттин өзүнө койгон. Ошол себептен биз былтыр атайын ведомстволор аралык, мекемелер аралык комиссия түзүлүп, барып жеринде баардык ошо менен мекемелер менен таанышып, фирмаларды көрүп, жеринде көрүп, бизге ыңгайлуу фирмаларды тандаган. Кудай буйрса, быйыл деле ошол тартипте болот деген ниетебиз. Кудай буйрса, бул жакын аралыкта комиссия дайындалат. Комиссияга биздин жетекчилик кандай адамдар тандап, кайсы мекемелерден кирген болсо, ошо мекемелер барып, жеринде ошо тамак аш, жатакана, автобус, ошонун баардыгын ошол жерде чечилип келет. Кудай буйрса, быйыл дагы автобустар коюлат. Себеби деген Сауд Араб бачачылыгынын өзү бизге койгон инструкцияда ушундай жазылган. Ошо баягы Харам мечитинен 2 километр алыс жердегилердин баардыгы автобус коюлсун деген талап бар. Ошол себептен биздин жатакана жылда эле белгилүү
ошо Азизия деген өрөөндө, анан Даваркү деген өрөөндө калып атат. Ал баягы 2 километрден алысыраак болгон себептен биз ушу күнгө чейин автобус алып келе атабыз. Кудай буюрса да быйылкы жылы автобустар коюлат деген ниеттебиз да. Абдан сонун. Дагы бир кыскача суроо берейин. Биздин Кыргызстандык ажылар жылга Мекке шаарына барганда акысыз вакыфтын мейманканаларына жайгашат эмеспи? Негизи ажылык сапарынын баасы ошону менен арзан да бизде Кыргызстандыктар үчүнчү. Ошол боюнча кенен айтып берсеңиз. Бизде Кудайга шүгүр канча жылдан бери ошо ажылыкка биз аракет келаткан болсок, Кыргызстан ажылар ошо канча жылдан бери ошо Саудиядагы ошо вакыф фонддорунда бийик ушул күнгө чейин бекер жатаканада жатып келатабыз. Себеби деген бул негизи Азия мамлекеттеринде ошо мамлекеттерине берилүүчү вакыфтар экен. Буга чейин ошо кошуна мамлекеттин баардыгы ошол жатаканаларда жашап келишкен. Бирок ал кошуна мамлекеттер бүгүнкү күндө алар өздөрүнчө жатаканаларды алып, арендага алып бөлүнүп кетишкен. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан ошо биздин багы максатыбыз ошо ажылар көбүрөөк биздин ажылар барууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калсын. Биздин ажылар ушул ажыга барууга бир жакшы шарттар түзүлүп, мындай үнөмдүү көбүрөөк адам мындай мүмкүнчүлүк түзүлсүн деген максатта ошо вакыттарга бүгүнкү күнгө чейин биздин ажылар жатып келет. Себеби максаты ошо арзаныраак болсун деп. Биз бир жылы 2023 жылы ошо пландаштырып атайын мейманкана алып өзүнчө мындай төлөм менен кылалы деп экиге бөлүп, бирөөнү баягы акылуу, бирөөнү болсо баягы бекер жатат деп бөлүп $6,000 деп жарыя бергенбиз. Ал бир гостиницаны сатып алыш үчүн 400 адамдан кем болбош керек экен. Себеби жатак гостиницанын баягы сыйымдуулугу 400 адамдан өйдө кетет экен да, 2000 адамга чейин. Анан биз 400 адамдыкты алып иштетип көрөлү деп Кыргызстан боюнча жарыя бергенбиз. Ошо давай $6,000 төлөгөндөр акылуу Меккеде жатаканага жатат деп. Бирок тилекке каршы 250 эле адам бере алды дагы эч ким бере албайт. Толбой калган себептен кайра алардын акчаларын кайтарып берип, баягы вакыттарга жаткырдык. Ошол себептен азыр биз андай чыгып, элибиз андай бир чоң суммада орчулук келтирбей көтөрө албай тургандыгын билип, ошол себептен биз бүгүнкү күнгө чейин ошо вакыфтарда келе атабыз да. Алла разы болсун, Жолдошбек ажы. Эми соңку суроону берейин. Мынакей ошол жылыга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ажылыкты уюштурууда Сауд Араб патшачылыгынан уюштуруудагы эң жакшы бааларына татып келет. Жакшы, эң жакшы дегендей. Анан 2024 жылдагы ажылык сапары кандай бааланды? Негизи бизде деген мындай болду. Негизи бизге атайын график берилет. Жылда ажылыкты уюштурууда график берилет. Квота берилет, квота менен кошо график. Ошо графикте качан авиакомпания бүтүш керек, качан жатаканалар, качан автобустар, себеби ажылыкка байланышкан баардык этап менен пакеттер кайсы маалда бүтүш керек деп графигин берет. Ошонун графиктин баардыгын автобус, жатакана, тамак аш, эмнеге ажылыкка байланышкан эмне келишимдер болсо ошонун баары бүткөндөн кийин анан баланчанчы күндөн баштап баланчанчы күнгө чейин виза алып бүтүшүңөр керек деп 1 ай убакыт берет. Ошо 1 ай ичинде бүт мамлекет виза алып бүтүш керек да. Ошондой старт койгондо биз быйыл ошо апрелдин 29-ында акыркы күн жабылат деген. Биз апрелдин акыркы күнү ошо визаны толук алып бүттүк. Толук алып бүткөндө баягы Саудия тизмесин жарыялады. Биринчи ошо ажылыктын баардык пакеттерин, келишимдерин баарын бүтүрүп, визасын бүткөн мамлекеттер деп жарыя бергенде биз 3-чү катарда турдук да. Ошолдордон. Андан кийин Саудияга биз ажылардын баарын алып барып Саудияга барганда, ал жерден бизге ажылык министрликтен атайын бизге комиссия келип, биздин ажылыбызды бүт неме жүргүздү. Ревизия жүргүзүп текшерип, кандай жүрүп атат текшерип, анан биз сурап эдик, буга чейин эмнеге мындай болчу маселе, быйыл эмнеге мындай болот дегенде алар айтты. Эң жакшы уюштурган 10
мамлекеттин катарына силер да кошулуңар деп ошол себептен ошол сүйүнчүктүк. Ошол себептен быйылкы ажылык Кудайга шүгүр эч качан мындай өтө мындай эме болгон жок. Мындай кайгылуу же болбосо бир ажыларыбыз бир суусуз калып, же болбосо күн ысыгында калып, же болбосо бир кыйынчылыктарга дуушар болгон жок. Бирок эми ажылык болгондон кийин ажылык бул ал-хаджу машакка дегенден ажылыкта сөзсүз кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыктар болуп жатты, жеринде атайын бизде убактылуу баштап барган. Көчмөш деп коет. Көчмөш деп ошо ар бир нерсени жеринде чечип берди. Мисалы, ошо жатаканага байланышкан проблема чыга турган болсо, же болбосо бир сууга байланышкан, же автобуска байланышкан кандайдыр көйгөй чыкса, жеринде чечип кетип атык да. Жолдошбек ажы, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз ойлойбуз, биздин телекөрүүчүлөр аз да болсо ажылык боюнча маалымат алды. Бул ажылык боюнча биздин эфирлер мындан ары дагы Кудай буйрса уланып турат. Сиздерге дагы мүмкүн болушунча ажылыктын кандай жүрүп атат, эмнелер кылыш керек, учур менен маалымат берип турабыз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, Алла разы болсун. Кудай Таала ушу кийин быйыл ажылыкка ниет кылып, ушу аттанган акчасын төлөгөн жаткан ошо талапкерлер, ажекелерибиздин тилектерин Кудайым өзү кабыл кылып, ушу ажылык амалдарын жакшы аткарып келүүнү насип кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.